Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдын урматына коомдук биринчи канал жана ошол эле маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен биргеликте Кыргызстан жылдызы вокалдык конкурсу бүгүн кастинг Баткенде. Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 30 жылдыгынын урматына коомдук телерадио берүү корпорациясы менен маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги алгач ирет Кыргызстанда биринчи жолу Кыргызстан жылдызы вокалдык конкурсун баштайт. Кыргызстан жылдызы заманбап музыка тармагындагы жаш таланттар арасындагы вокалдык конкурс. Бул конкурска 15 жаштан 30 жашка чейинки жүрөгү музыка деп соккон, таланты ташкындап ашкан ар бир облустун тургундары, Кыргызстандын жарандары катыша алат. Конкурстун уюштуруучулары Кыргызстандын 7 дубанын кыдырып, жаш таланттарга издөө салды. Сиздин туулуп өскөн жериңизде кандай таланттуу инсандар бар экенин алдыңкы мүнөттөрдө чогуу көрөбүз. Эң алгачкы кастинг Кыргыз Республикасынын түштүк батышында жайгашкан Баткен облусунан старт алды. Баткен Борбор-Бишкек шаарынан 1000 километр алыстыкта жайгашкан. Аралыктын алыстыгына карабастан Баткен облусунан көптөгөн атактуу, таланттуу инсандар чыгып келет. Ак болот сымал калкып, ай күн ташса да барып, ажайып ай күлгүлүн, эй жыттайын ажайып ай күлгүлүн, ой жыттайын кумарланып. Дал ушул өрүк зарлуу Баткен шаарында кастинг Апаз Жайнаков атындагы Баткен облустук драма театрында болуп өттү. Конкурстун башталышында алардын жүздөрүнөн толкундоо, сүрдө, уялуунун сөлөкөтү түшүп турду. Биринчи номерде турган өзгөчө толкунданып атса керек, биргеликте сурап көрөлү. Саламатсызбы? Саламатчылык. Атыңыз? Атым Бегимай. Бегимай, буга чейин эл аралык конкурстарга катыштыңыз беле же Баткен областында ар дайым ушундай сынактар болуп турабы? Жок, чынын айтсам же мен билбейм же болбойбу. Негизи мен мындай сынактарга катышпачумун. Мен Биринчи жолу катышып атасыз? Ооба, биринчи жолу ошого толкунданып жаткан учурум. Деги эле калыстар тобунан бир сүрдөнүү болуп атабы? Кандай сөздөрдү угам деп ойлоп атасыз? Буюрса жакшы. Кыргызстан жылдызы деги эле сиздин оюңуз боюнча бул кандай деген конкурс деп ойлойсуз? Бүткүл Кыргызстан боюнча бардык областтарда деп ойлойм. Ар бир областтан бир гана катышуучу тандалып алынат. Ал катышуучу анан Баткен областынын намысын коргойт да. Сиздин оюңуз боюнча сиз өтөм деген оюңуз барбы? Билбейм, көрөбүз да аягында. Толкундамайбыз, баары жакшы. Болгон талантты көрсөтүш керек, Жалпы Баткен областы сага ишенет, ошондуктан азыр үйдөгүлөрдөн да кичине бата алып, кичине жашагалуу тилектерди айтып жиберишти? Ооба, жакшы калаа тилектерди айтып жиберишти. Буюрса сага ийгиликтерди каалайм. Болгону коркпош керек, сүрдөбүш керек, ал жерде өзүңдүн талантыңды көрсөтүш керек, Ийгилик болсун сага. Маңгыл чоң рахмат. Кара кылды какчарган калыстар тобу менен тааныштырып өтсөк, белгилүү обончу жана композитор Зайырбек Султанов, Апаз Жайнаков атындагы Баткен облустук музыкалык драма театрынын директорунун орун басары белгилүү ырчы Алия Жамантаева, Апаз Жайнаков атындагы Баткен облустук музыкалык драма театрындагы музыкалык бөлүмдүн башчысы белгилүү ырчы Нуржамал Орозбаева, Баткен райондук маданият үйүнүн башчысы белгилүү ырчы Зура Умарова, Апаз Жайнаков атындагы Баткен облустук музыкалык драма театрынын директору Бердишев Мамажан. Алгач ар бир катышуучу каттоодон өтүп, анкета толтуруп, жеке каттоо номурларына ээ болуп, андан соң кезек-кезеги менен чоң залдын сахнасында өнөрлөрүн тартуулашты.
этот шепот прибоя. Кто я, где мое сердце, знает лишь одна вода. 100 раз обещала и не спорит, все вновь меня море, как будто его волна. Каждый новый шаг, каждый поворот, каждый след и знак вновь меня ведет. Мир больших ветров и безводных вод. Я хочу уплыть, а в глазах каждый день океан бескрайний меня зовет за горизонт. Острый парус поднять, ведет вправо все дальний. Kendimi esir aldım, çalmadı yine telefonlar, alışırım sanmıştım. Yüreğimde sancım var, gel etme nazlı güneş. Sensin gönlüme eş, beni biraz anlasana. Ölürüm aşkına yar, ölürüm diyar diyar. Beni biraz anlasana. таланттуу адам бардык жагынан таланттуу болуш керек демекчи, катышуучулардын жөн гана ырдап койбостон, чыгармага жараша бийлеп, аспапта кол ойнотуп, сахнада өздөрүн эркин алып жүргөндөрүн көрүп, Калыстар тобу таң берди. Жүрегім толған романтика. Тебя вижу в клубе вновь, нас соблазнила злая ночь. Ayılıma bararım da abdığım. Atam boylup gözlerimden yaş çıkıp. Bal balaktayım bar joğumdu unutup. Balalığım gelücüdöy bastırıp. Bal balaktayım bar joğumdu unutup. Balalığım gelücüdöy bastırıp. Bizge kübe Sulayman toak bura Oştu nege sen sağınbay jürösün Oştu nege sen sağınbay jürösün Batken nege sen sağınbay jürösün Qarap, qarap, qarap Bir özüңdü samap, samap, samap Olturamın estip alıp anan men Mahabatqa batıp barat canım Canım, canım, canım Canım, canım, canım Canım, canım, canım Canım Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргызстан жылдызы Баткенде ал эми кастингден жаңы гана чыккан Азизбектин мындай айтканда сезимдерине биргеликте бөлүшөлү. Азизбек, сезимдер кандай? Башында толкундануу болду, бирок ырдагандан кийин жеңилип кетти десем болот толкундануу. Ошо башында толкунданып адашып кетпесем экен деген толкундаалар менен чыктым да. Аккордеон менен ырдап жатканда эми сен Калыстар тобун көрүп турдуң да, ала Калыстар тобунун жүздөрү деги эле сезимдер кандай болот Калыстар тобунун? Калыстар тобунун бардыгынын жүзү мындай сүрлүү экен. Мындай өздөрү бирок тааныш эле адамдар болгондуктан жаман сүрдү көрүп өткөн. Жаман сүрдү көргөн, бирок иштешип жүргөндө андай көргөн эмес элем аларды. Алия, сезимдер кандай? Мен абдан толкундандым. Көрүнүп атты. Биз билип аттык. Толкунданып ошол жерде адашып кеттим. Адашып кеттиңиз, анан Калыстар тобу кандай ой пикирлерин айтышты?
башка ыр билесиңби, Баткен жөнүндө ыр билесиңби деди. Билдиңизби? Алатоо ак капагын кийген кезде дегенде 2 строчка ырдасам ырдап бүтүп, жакшы ырдап атып бүттүм, бүткөндөн кийин күлө бердилер да, аз эле билет экенсиң деп. Кандай ойдосуз? Өтөм деген ойдосузбу? Билбейм. Жок, мындай жүрөгүңүз эмнени айтып атат? Өтөсүн деп атат. Өтөсүн. Чарак баланда тахмина, ийгилик каалайм сизге. Толкундан өтө күчтүү болду, бирок аккордторун унутпадым, бирок текстинде унутуп, башка мындай уйкаштырып кеттим да. Уйкаштырып кеттиң, Калса тобу билбей калышты. Билбейм анысы. Сезимдери кандай, толкундуу болдубу? Ооба, өлө толкундадым. Өлө толкундадың. Ооба, толкундадым адашып. Кайсыл жана адаштыңыз? Ошо ортолорунда сөзүн билбей калып, толкунданып жакшырта албай калдым. Калыстар тобунун ар бир мындай айтканда жүзүн көрүп турдуңуз. Алар кандай жүздө кандай сезимде болуп атышты? Мен ырдап аткан анча-мынчасы бийлеп турду. Анча-мынчасы бийлеп. Колдоп атты. Ооба, колдоп атты, бийлеп турду анча-мынчасы. Менде толкундануу бир аз сезимдери болду. Ошол. Башка кыйынчылыктар болгон жок, оп-оңой болду. Толкундаганда кимден толкундандыңыз? Толкундаганда билбейм, жюрилерден деле толкунданган жокмун. Ырдын текстин таппай калам го деп ойлоп, анан ошондой болду. Өзүңүз толкунданып жүргөн турбайсыз бу жакта? Ооба. Чечим чыгарууга келгенде Калыстар тобу үчүн маселе жаралбай койгон жок. Анткени бардык катышуучулар биринен бири өтүп таланттуу, биринен бири өтүп ажарлуу эле. Бүгүнкү Кыргызстан жылдызын тандоо конкурсунун башталышы ошо Баткен жеркесинен башталып аткандыгы менен бизге өзгөчөлөнүп турду. Бүгүнкү ошол конкурска келген таланттуу биздин уул кыздарыбыздын дагы даярдыгы мынчалык аябай сонун болот, жогорку деңгээлде болот деп өзүм да күткөн жок элем. Укмуш даярданып туруп бири-биринен кыйын болуп, бири-биринен таланттуу, бири-биринен кайталангыс добуштары менен, үндөрү менен өзгөчөлөнүп атты конкурсанттарыбыз. Эң негизгиси ошол конкурстун ушундай бир жакшы маанай тартуулагандыгы. Биздин ошол Өрүкзар аймагында дагы эле болсо биздин таланттуу кыздарыбыздын көп экендигини билдирди да. Эгер ушул конкурс өтпөгөндө мүмкүн биз билбейт элек. Бизде мынчалык таланттуулар бар экендигиничи. Анан эми буга чейин деле ошол биздин областтан көптөгөн таланттуулар болуп келген. Анан акыркы жылдары негедир ошол акыркы 5-6 жылдарда ушундай токтоп калган эле да. Анан ушул нерсени кайра жанданып, ушул эл алдына алып чыгып, анан жаштардын арасынан таланттууларды издеп таап алып жаткандыгы бул өтө колдоого ала турган эң мыкты демилге деп ойлойбуз. Бүгүн бизде ушу Кыргызстан жылдызы вокалдык конкурсу болуп өттү. Бул конкурс эгемендүүлүктүн 30 жылдыгын урматына болду. Биздин Баткен областынан башталганы биз үчүн аябай кубанычтуу да болду. Бүгүн биздин конкурска көптөгөн жаштар келип катышты. Мунун арасынан бирөөнү гана тандаш керек экен. Бизге калыс болуш аябай кыйын иш болду. Ошондой болсо дагы мага жаккан өзү 6 конкурсант жакты да. Эми ошонун арасынан эч ким кимисин тандашын билбей, акырын айла жок бирөөнү чыгардык. Эми жалдырап турат наркылар деле баары жакшы даярданып келишкен. Аябай жакшы даярданып келишкен. Жогорку деңгээлде өттү десем болот. Таң калыштуу жагы ошо жаштардын арасында жакшы таланттар бар экен. Талант элдин арасынан чыгат, эл ичкөнүр экенчи деген ошол туура экен. Ошондой жакшы таланттарды жаштардын арасынан көп түрдүү таланттарды көрө алдык да биз. Эми аны издеп таланттарды издесең элден чыгат экен. Ошого шүгүр деп калдык. Элибизде кур эмес экен, таланттар бай экен деп ойлоп калдык. Ошондой эле бул кароо сынакта мени аябай кубандырган ошол жаштардын ошо башка ар түрдүү багытта ырдап, ар түрдүү багытта аракеттенгени мага жакты. Биз өзүнүн үнүнүн тембрине карадык. Мына бизде дикция, артикуляция деген анан дем алуу, ырдаганда дем алуу, дыхание деп коет. Ошолордун баарын көзөмөлдөп анан жыйынтыгын чыгардык, чын айтканда. Жыйынтыгын чыгардык. Эми арасынан эки кызды талаш тартыш болуп,
экөөнүн бирөө тандаш болуп калды, эми таанаш болуп калды. Экөө тең деңгээлде бийик экен, жакшы экен. Эми көп жылдар болду, ана мына мисалга балдардан Арзыбек, Азизбек, Ислам деген балдар болду. Мына кыздардан Камила, Алия, дагы берки бир Тахмина деген кыздар болду. Ушул купулма тургунчулар болуп калды. Бирок конкурстун шартына ылайык ар бир облустан бирден гана конкурсант катыша алмак. Бул кастингден мыктылардын мыктысын бир гана тур менен тандап алуу мүмкүн эмес болчу. Калыстар тобу кеңешип, экинчи турга Тахмина жана Алияхан аттуу эки кызды өткөрүштү. Бир кезде сени сүйчелем, ал улонуп отко күйчелем, бирок сен аны сезбедиң, сүйүмдүү менин депседиң. Таштаба мени, таштаба, атыңды айттырып зарлантпа, суранам сенден суранам, калтырба мени башкага. Ким Баткен областынын намысын коргоп, ким барат? Билбейм, мени эркекесиң аяга чейин жаттабайт экенсиң. Эркекесин чакырганда кыйнайсың дедиби? Сизге эмне деп айтты? Жакшы эле. Өзүңө ишенип атасызбы, мен барам деп? Ооба. Демек, мен жеңем деген ойдосуз. Ойдомун. Сиз өзүңүзгө кичине ишеничтүү эмес болуп атасызбы? Эмне кийлеп атабыз? Эмне кийлеп атабыз? Эмне кийлеп атабыз? Неге толкунданып ыйлап атасызбы, же азыр жыйынтыкты күтүп атасызбы, же калыстар тобусу өтпөй калдым деп айтып атабы? Айта бериңиз. Просто жаш чыгып кетет. Бул эми көз жаш, бул бир өзгөчө толкундап, сүйүнүп жаткан кезиңиз болсо керек. Ооба. Сүйүнүп атасызбы? Анча эмес. Анча эмес. Азыр чын айтканда бир кадамдар калды. Аз калыстар тобу биргеликте чогултуруп же Тахмина, же Алия Баткен областынын атынан кетиши мүмкүн. Бир гана катышчу, урматтуу телекөрүүчүлөр. Алия, ыйлабайбыз. Өзүбүздү кармайбыз. Буюрса жакшы жыйынтык чыгат деген ойдобуз. Бирок өзүңө ишеничтүүсүңбү? Мен барам деп. Ооба. Өзүң ишеничтүүсүң. Ал эми Тахмина, сизде эмне толкундоо, Алия өнчө толкунданып, мындай сүрдүү ыйлап атат. Сиз ар дайым ушинтип эл аралык конкурстарга катышып, мындай мурда өтүп жүргөндөй элесиз го? Жок. Сүйүнүч болуп атабы? Ооба, толкунданып болуп атат. Бул дагы бир жеңиштин бири. Алия, Тахмина, дал ушунча катышуулардын арасында экөөңүздөр айырмаланып, мындай бөлүнүп турганыңыздар, бул дагы бир чоң бир жеңиштин бири болот. Ошондо Алия, ыйлабайбыз. Макулбу? Эми сиз ыйлабайт деле экенсиз. Ыйлабайм. Жаракмат анда. Кыздар, силерге тек гана ийгиликтер кылам. Бул ирет калыстар тобу көпкө ойлонушту. Баткен облусунун намысын коргоо үчүн мыкты, татыктуу, таланттуу конкурсантты тандап, борборго жөнөтүү жоопкерчилиги алардын мойнунда эле. Кеңешип кескен бармак оорубайт демекчи, бардыгы кеңешип, бирдей чечимге келишти. Катышуучулардын арасынан эң жаш, таланттуу Жумаева Алияханды тандап, ага ишеним көргөзүштү. Алияны ушу Баткендин намысын коргоп, жакшы катышып келет деп үмүт кылам. Жаш болсо дагы ушул Баткендин намысын коргоп, бизди уят кылбай, биздин ишеничибизди актайт деген ойдомун. Азыркысы да жакшы ачыла албай калды, мындан дагы жакшы ачылып, эгер жакшы даярдыктар болуп даярданса, Алиядан жакшы Кыргызстан жылдызы чыгат деп ойлойм. Биздин намысыбызды коргой турган, атыбызды алыска чыгара турган кызыбызга ийгилик каалайбыз. Ошо чыгармачылык жолунда, анын келечегинде дайым ушундай бүгүнкүдөй жаркыраган жакшы күндөр көп болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргызстан жылдызы вокалдык конкурсубуз Баткен областына кастингдагы аягына келип жетти. Буюрса Баткен областынын намысын коргогонго Алия кетет. Алия, чын жүрөктөн куттуктайм. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Өтүндө койдуң. Мана жакшы? Ооба. Өзгөчө чын айтканда, дал ушул таланттуу айым мырзалардын арасынан дагы сурулуп чыгышта бул өзгөчө кичине кыйын, кичине оорчулукту туудурат. Ооба. Жеңил болду?
абдан кыйын болду. Бардык эле участниктер жакшы ырдайт экен. Ошо. Анан жана сен жанында дагы Тахмина менен биргеликти алдым. Тахмина өзүнө ишенимдүү турду. Мисалы мен өтөм деп. Ал сен дароо ыйлап жүрдүң. Неге же ушундай өтөрүңдү билдиң беле? Неме мен жаш деп анан эрке деп койду. Эрке деп койду. Бирок эми эркеликти таштайбыз, жалкоолукту таштайбыз. Эми болгону эми аракет кылыш керек азыр. Анткени сенин артында жалпы Баткен областынын тургундары, меймандары бардыгы сени Алия деп турат. Буюрса ишеничинде чоң, Анан буюрса Бишкекке кеткенде үйдөгүлөрдү сагынбайсыңбы? Сагынып. Сагынганда чалып турасың. Ооба. Буюрса эми өтүп калдың, эми бүгүндөн баштап даярданып баштайсыңбы же болбосо кандай болот? Ошо бүгүндөн баштап кыргыз жырларды жаттап баштайм. Кыргыз жырларды жаттап баштайсыз. Кыргыз эстрадасында, кыргыз эстрада ырчыларынын репертуарына канча чыгармасы барын жаттаңыз. Керек болуп калсын экен, Макул. Чынжеттен куттуктайбыз, ийгилик болсун. Рахмат. Алато ак калпагын кийгенге. Мына ошентип Кыргызстан жылдызы вокалдык конкурсунун Баткендеги эң алгачкы жеңүүчүсүн аныктап алдык. Конкурсантыбыз жөнүндө кыскача маалымат бере кетсек. Мен Жумаева Алия. Азыр мен 14 жаштамын. Музыкага 1-класстан баштап кызыгы баштагам. Пианиноға 2-класстан келгем. Азыр мен пианиноны 7 жыл окуп бүттүм. 1-2 күн эле мурун аттестат алдым. Эле негизи кичинекей мезгилимде дагы сайтта жүргөндө эле ырдап жүрчү экен. Биз анда алыста Москвада жүрчү элек. Соседтер эле айтып калчу да. Чакырып алып ырдата берчү экен. Ырдап койдусу эле сайт жаттаган ырлардын баарын ырдап калчу экен. Биз ага чейин байкаган эмеспиз. Мен мындай өзүм ырга жакынмын. Ырдагым келет, бирок ырдаган эмесмин да. Кызыкчумун да ырларгачы. Өзүм бош жүрүп кандай ырдай берет элем да. Карап жүрдүм да, кызымды бир ийримге берейин, биринки хобби катарында берейин деп, пианинону издеп жүрүп пианиноға берген болчумун. Ойлогом бул как чоңойгондо деле багындай резюме жазганда, мындай хоббиң эмне дегенде, что хобби мындай необычный болуп, өзгөчө болуп, пианинода ойнойм деп, өзүм мындай таланттуу болсо, мындай музыкага дагы немеси ойгонсун деген неме деле берген да. Уже 2-3 жыл окугандан кийин, музыкада окугандан кийин кызым уже консерватория окуйм деп баштаган да. Биз муну көбүнчө эле Алиянын мындай тил жаатын окутабыз ойлогомун да, баягындай. Чет тилдерин үйрөнөт, башка немелерге барасың десем, азыр деле ошо консерваторияда отат. Өзү таланты бар экен, буга деле биз деле маани бербедик эле. 2 жылдан бери гимназия мектебинде окуп атат да, ал жакта дагы уже сабак усиленный окушаттар. Баягы кошумча сабактар болот да, ошонун арасында деле мугалимдер байкап калыштыр да, баягы музыка таланты бар экен. Конкурс эле болсо, мероприятие эле болсо, эжекелер эле завуштар айтып калышат. Аля ыр даярдап кой, 9-мага даярдап кой, 7-матка даярдап кой деп. Ошентип ырдап, анан видеолорун жөнөтүп баштадым, анан атасына айтып баштадым, уже кызың ырчы болот окшойт, эмтип эле кой, талант азыр ырчылардын эле заманы болуп атат го. Канча таланттуу ырчылар жүрөт, талант жоктор деле жүрбөйбү. Ырдап атса эми заставить этишкен кереги жок го дейм, башка кесипте деле неме кылып аткам атасынычы. Эми таланты өрчү берсин. Эгерде таланты болсо, биз да кичине колдон келген жардам беребиз, анан силер жардам берсеңер керек. Аягы өзүдөн да. Бизден эмне керек болсо ошону кылып беребиз. Ошо биздин атыбыздан да, өзүнүн талантына бизден канча жардам керек болсо жардам кылып беребиз. Азыр мен 7-класста пианинодон бүттүм. Хоббим болсо сүрөт тартуу, пианино чертүү, ырдоо, бийлөө жана бир нерселерди жасоо.
Баткен областынын ошончо таланттардын ичинен суурулуп чыгып атат. Бир чет толкунат экенсиң, бир чет сыймыктанат экенсиң. Кудай буюрса ошондой жоопкерчиликти алып атат. Ийгилик каалайм кызыма. Баткен областынын немесин, Кыргызстандын немесин көтөрүп, биздин немебизди көтөрүп, жеңиш менен келишин каалайт элек. Буюрса күтүп атабыз жеңиш менен келишини. Ийгилик каалайбыз. Ачылбаган талант ачылып, неме кылып, буюрса телевизордон көрүп сыймыктанабыз кызыбыз менен. Ийгилик каалайм, кызыбыз менен сыймыктанабыз. When tomorrow comes, I will be on my own, feeling frightened of things that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes. Мен бул конкурска Баткен облусунан барам. Бул бир четинен сыймык, бир четинен чоң жоопкерчилик. Сиздердин ишенимиңиздерди актоого болгон күчүмдү аракет кылам. Мага ийгилик каалап коюңуздар.